Assalamu alaikum, qandaysыңар туғандар? Biraz айдаган деле, бияк озеро Мичиган, даунтаунда жүрөбүз. Кичине мындай перекур деп коебузбу. Перекур полицейский өтүп кол көтөрүп перерыв алдык кичине. В общем, мындай да, жана ушул даунтаундан бир заказ түшөт мага. Ал заказ баласы астында отурат, атасы, апасы аркасында отурат. Анан долгая поездка деп чыгат да, 1 саат 20 минут. Пробка, сробка, в общем, полностью. Где-то $46 тегереги болот. Анан кетип баратсам, мамамды ошол жете турган жерге адресин алмаштырып, дагы бир жерге таштап болду дейт да. Мен айтып атам, эми мен аларды жаман көргөнүм, любой адрести кошкондо это стоп деп айттым да, потому что добавьте остановку деп. Любой адрести кошкондо дополнительно акча кошулат да. Анан эми кээ бирөө бар да, эми может быть ушлап айтып атып, таштап койчу деп атабы деп. Анан мен айттым, добавьте деп атып коштурдум. Анан мамасын таштадык, мамасын таштагандан кийин анан тигилердин өздөрүнүн адреси где-то бир 15 минут эле расстояние экен. Ошол экинчи точкасы. Таштагандан кийин $46 $75 менен жабылды да. $75 менен жабылды за счет второй точки. Анан мен все ништяк, жакшы болуп тур буюрса деп ойлоп атсам, жанакы баланы мен мындай заблаговременно жаман көрүп аткан өзүм кайра өзүм сөзүмдү артып калдым да. Ал көрсө мындай биз эми американецтерди көп жакшы биле бербейбиз да. Көрсө ал еще мага чаевые кошуп берип койду да, $35. Анан мен кайра өзүмдүн сөзүмдү артка алдым да. То есть он действительно, значит, ошо приложение менен экинчи адрести кошконду билбейт экен. Ошону айтып кетейин деген. Так что ушундай бир эмоция менен biraz айтып бердим окшойт, бирок мен үчүн дагы да болсо сабак болду, потому что американецтердин көбү ушундай жакшы адамдар болот экен. Ошого дагы бири ирет ынандым десем, ишендим десем жаңылбайм.